диндеги биздин кыргыздагы макал лакаптарды жакшы изилдеп келсеңиз 90% хадис аяттар. Ушул жерден да бир нерсени айта кетейин, мүмкүн туура эмес. Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн деген чыгармасын тамгасы менен окуп чыгып, атайын белгилерди коюп чыкты. Чыңгыз атанын ошол каармандардын тили менен колдонулган диний терминдер. Анан азыр атайын дайындап атам, канчалык кеңешем. Ушундай бир китеп чыгарсам деп атам да, кыргызча. Чыңгыз Айтматовдун ар бир китебин бир колдон чыгай деп атам да, азыр ошол 10 томдук жана жаңы чыккан баарын алып, башынан баштап окуп баштадым да. Ошо Кылым карытар бир күндөгү Чыңгыз Айтматовдун каармандардын тили менен диний терминдерди колдонгондугу. Демек, каармандарды сүйлөп аткан Чыңгыз Айтматов болгондон кийин, демек Чыңгыз Айтматовдун түшүнүгүнө жараша каармандар сүйлөйт деп түшүнөм да менчи. Ошол Чыңгыз Айтматов кандай сүйлөтсө, каарман ошондой сүйлөйт да. Эгерде динге душман боло турган болсо, анда душмандык жагы менен сүйлөйт. Эгерде динге түз боло турган болсо, эми көбүнчөсү азыр биздин молдолордун арасында Чыңгыз Айтматов бул динге каршы болгон. Мүмкүн ал киши алым эмес. Ал диний илим алган эмес. Мүмкүн ал жактан бул жактан уккан сөздөрү бар, бирок түпкү жүрөгүндөгү нерселер анын калемине чыккан да. Сыңган кылыч ошол немеде Кылым карытар бир күндө мен изилдеп чыктым да. 99.8% каармандардын тили менен айткан диний терминдер шариятка туура келет. Биздин каада салтыбыздагы бардык нерселерчи. Демек ошо бир ошол жагылса Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы каармандардын тили менен айткан диний терминдер канчалык шариятка каршы айткан, канчалык шариятка туура келет. Кээ биркилер жана угуп гана айтылган да, аны биз каршы айтты деп түшүнбөшүбүз керек. Ал билбегендиктен. Айтайын дегеним, баягы эки тарап болбошубуз керек да, баягы кыргыздын дагы чыгармаларын баарын окуса.